биздин каналга жазылып акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Кызыл Кыяда мечитке жаңы төрөлгөн ымыркайды таштап кетишти. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынан билдиришти. Маалыматка караганда бүгүн эртең менен Молдо Кызыл Кыя шаарындагы Аль-Гуфран мечитине азан чакырууга келип, ак шешепке оролгон кичинекей эркек баланы таап алган. Аталган факт 2025-жылдын 3-январында Кызыл Кыя шаардык ички иштер башкармалыгынын электрондук маалымат журналына катталып, учурда тактоо иштери жүрүп жатат. Табылган ымыркай Кызыл Кыя шаардык бириккен ооруканасына жеткирилип, медицина кызматкерлеринин көзөмөлүнө алынды. Абалы туруктуу. Ассаламу алейкум, арыбаңыздар, урматтуу мекендештер. Жакшы турасыздарбы? Бүгүнкү видео кайрылуу сын пикир эмес, бир сунуш менен кайрылам. Мүмкүн өтүнүчпү, мүмкүн суранычпы, эмне үчүн сын пикир эмес, себеби бүгүнкү бийликтин сырты жалтырак, ичи калтырак саясаты көпкө узабайт экенин мен түшүндүм. Анан bir sunuş менен кайрылып атам. Садыр Нуркожоевич жаңы жыл кирип келатат, мына 10 мыңга жетпеген бир жумадан ашыгыраак убакыт калды. Ошо камактагы бардык саясий беренелер менен камалган активисттерим азыр бүгүнкү күндө мурда чоң кызматты элеген саясатчылар деле жок экен. Мына карап көрсөм түрмөдөчү. Кымбаттуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ННН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Бүт эле активисттер, журналисттер, алар силерге эч кандай деле коркунуч деле жаратпаса керек. Менин сунушум ушул жаңы жыл майрам болгон үчүн эмес, жаңы жылда жаңы календардын барактары жаңырып аткан үчүн, алар дагы жаңы жашоо баштасын, силер дагы жаңы мамиле коомчулук менен ошо камактагы жарандарды деле бошотуп койсоңор, жаңы жылды үйүнөн тоссобу деген bir аруу тилек менен кайрылып атам да. Анан аягымдар ойлошу мүмкүн, сен өзүң келериң аз калгандан кийин ушинтип атасың деп, же менден башкасын кечирип койгула, менден башкасын пробация мененби, актаппы, штраф кылыппы, иши кылып бошотуп койсоңор деген эле сунуш. Мен болсо мен баргандан эле өнүгүп кетмек белеңер. Мен барганда мен же тирүү барам, же өлүгүм барат, же бүгүн болбосо эртең барам, же өзүңөр кармап кетесиңер, кармап кетпесиңер мүмкүн өзүм барам, же силер бийликте отурганда барам, мүмкүн бийликтен кулаганда барам. Анын баарын эми жараткан өзү билет экен. Анан урматтуу мекендештер, мындай да, Садыр Нуркожоевич ошол Акылбек Жапаровдун саясатын, бул заманбап саясат эмес. Элди кыйнап атасыңар. Бул ЭТТМби, башкасыбы, ошол салык системасы, салынып аткан штрафтар мындай кандай десем, поэтапно мындай кирсе, жеңилдетилип, ишкерлерибиз сыртка качып кетпесе, ошолорго бир колдоо болсо деген гана ойду биз айтып жүрсөк, бизди бузуку эл душманы деп жүрүп, бүгүн президент баш болуп менин баса белгилеп коюн, жеке менин айткандарым туура чыкканын бүгүн президент баш болуп мойнуңарга алып атасыңар. Эми бул ушул жолго бардыңар, мына жеңилдетип атасыңар, айла жок ушул жолго бардыңар да, бул туура жол. Да бир нерсени баса белгилеп коюн, баары бир мен айтып аткан, мен берип аткан сунуш актап койгула, бошотуп койгула, жаңы жылды үйүнөн тоссун деп аткан. Буга да акыры ушуга келесиңер. Мойнуңарга алып, баары бир алар менен диалог кылыппы, сүйлөшүппү, пробацияга чыгарып, буга келесиңер баары бир. Ошон үчүн жаңы жылды үйүнөн тосsun.
мындай карап көрсөм бир дагы мурда коррупцияга шектелген чоң кызматты ээлеген деле бир дагы жараныбыз калбай калыптыр. Именно ошо саясий мотив менен камалган, саясий беренелер менен камалгандар, бүт эле жарандык активисттер, ошо кыздарыбыз жок дегенде балдары менен Махабат Тажыбек кызы, ошол Канике Аранова, Зарина Төрөкуловалар балдары менен, бала чакасы менен үйүнөн тосчу, андан тышкары Адилет Балтабай деле жөн эле отурат. Кабат, сен эмбанк не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7,300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгон атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызымдай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Ушундай Дания Рахматовдун дагы кызы онкологический больной, рак менен ооруйт. Садыр Нуркожоевич, балаңызды сүзүп алган, кырсыктап. Ошол адамды деле кечирдиңиз эле. Эми бул жарандарды деле кечирип бир чыгарып койсоңор, эми кечиргидей күнөө деле кылган эмесмин, бирок ошо актап койсоңор, бир компромисске келип деген аруу тилек менен кайрылып атам. Ушундай урматтуу мекендештер, анан ишкерлер кийинки видео кайрылууда кайсы ишкерлерге стадионду салдыргансыңар, кайсы ишкерлерге айлыгыңарга чейин жол салдыргансыңар, алар байкуштар бияка чейин келип, бияктан жумушчу орун түзүп, бияка инвестиция кылып, бияка салык төлөп Дубайга иштеп атат. Ошолорду колдогондо, кыспаганда ар кандай шылтоо менен ар бирин эле ОПГны колдогонсуң, ОПГны финансировать эткенсиң деп иш козгой бербей, бир алтын ортолук деп коет го, золотая серединка. Аларга деле бир мындай амнистия кылганыңарда, булар деле ошол жумушчу орундарды Кыргызстандан түзүп, салыкты Кыргызстандан төлөп ошол жака инвестиция кылмакта. Билип атышат, алардын аты жөнүн, кандай шарттар менен алардын мандаттарын алгансыңар, бизнестерин кантип кыскансыңар, айлыңарга чейин кантип жол салдырып атасыңар, кийинки чыгарылышта айтып берем. Бүгүнкү сунушум ошол. Садыр Нуркожоевич, баарыңардын ишиңерге ийгилик, урматтуу мекендештер. Баарыңарга ийгилик.